Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы социалдык нормалар жана жарандык көзөмөл. Сабактын планы. Социалдык норма деген эмне? Социалдык көзөмөл. Терс жүрүм-турум деген эмне? Девианттуу адам ким жана аны менен өзүн кандай алып жүрүү керек? Адамдардын жүрүш-турушун социалдык нормалар аркылуу жолго салуунун жолдору. Социалдык норма. Латынча норма, эреже, үлгү. Адамдын ишмердүүлүгүнүн жана тажрыйбасынын натыйжасында коомдо калыптанган жүрүш-туруштун жалпы эрежелери жана үлгүлөрү. Социалдык нормалар бардык жерлерде жалпы адамдарга бирдей колдонулат. Социалдык нормалар техникалык, табигый жана социалдык болушу мүмкүн. Социалдык нормалар төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнөт. Каада салттар жана үрп-адаттар. Муундан муунга өткөн жүрүш-туруштун эрежелери. Моралдык нормалар. Жүрүш-турушту туура же туура эмес, ишмердүүлүктү жакшылык же жамандык деп аныктаган баа берүү. Адеп-акылак нормалары. Кандайдыр бир кырдаалда, баарлашууда, коомдук жайларда колдонулган формалдуу жүрүш-туруштун жыйнагы. Эстетикалык нормалар. Искусствого, жаратылышка кооз же начар деп баа берүүгө багытталат. Укуктук нормалар. Мамлекеттик мыйзамдарда бекитилген адамдын жүрүш-турушуна коюлган талаптар. Саясий нормалар. Саясий жашоону мамлекеттик мыйзамдар, эл аралык келишимдер, декларациялар, хартиялар аркылуу жөнгө салуу. Диний нормалар. Ыйык китептерде камтылган окуулар, жүрүш-туруштун эрежелери жана башкалар. Социалдык нормалар мазмуну боюнча 5 бөлүнөт. Алар экономикалык, саясий, эмгек, экологиялык жана үй-бүлөлүк. Социалдык көзөмөл. Коомдогу адамдардын жүрүш-турушун, ишмердүүлүгүн, жашоосун нормалардын негизинде жөнгө салуу. Үрп-адаттар, каада салттар, ырым-жырымдар коомдук башкаруунун маанилүү механизми болуп саналат. Алар өзгөчө социалдык чыңалуу, жугуштуу оору, жумушсуздук, өлүм, табигый кырсык жана башка жагдайларда эффективдүү болуп саналат. Бул кырдаалга ыңгайлашуу оор болуп, девианттык жүрүм-турумга өтүп кетүү коркунучу жаралат. Социалдык көзөмөлдүн ашынган формасы социалдык чөйрөдөн обочолонуу, изоляция, девианттын башка адамдар менен байланышын токтотуу. Бул механизм абактагы кылмышкерлерге мүнөздүү. Экинчи механизм бул девианттын башка адамдар менен байланышын чектөө. Девиантты жөнгө салууда аларга жасалма баарлашууну түзүү менен ишке ашырууну көздөйт. Мисалы, психиатр, адвокат жана башка жолугушуу, баарлашуу. Девианттуу жүрүш-туруш деген эмне? Девианттык коомдогу социалдык жана моралдык нормаларга дал келбеген жүрүш-туруш. Бүгүнкү күндө ар кандай жаман максаттарда жаштарды туура эмес багытка азгыргандар көп. Алар алкоголдук ичимдиктерди, тыюу салынган баңги заттарды жаштарга жайылтып, андан акча табууну көздөшөт. Туура эмес жолго түшкөн адам кылмыштуулукка да барат. Ошондуктан жаш кезден дини сак, туура жашоону тандоо маанилүү. Интернет ааламы да адамдарга таасир этип, муундардын ортосунда баарлашуу сулгундады. Өспүрүмдөр проблемага кабылганда жалгыз калтырбай, мындай учурда жардам берүү керек. Бала менен сүйлөшүп, жакшы чөйрөгө аралаштыруу зарыл. Девианттуу адам менен өзүн кандай алып жүрүү керек? Девианттуу адам адамдын коопсуздугуна физикалык эле эмес, моралдык жактан да коркунуч келтирет. Ошондуктан коопсуздук эрежелерин унутпоо керек. Күнүмдүк турмушта жана коркунуч жаралган учурда ар бир адам өзүнүн үй-бүлөсүнүн, жамааттын жана мамлекеттин коопсуздугун сактоодогу өзүнүн ролун, жоопкерчилигин түшүнүүсү, ар кандай кырдаалда өзүн алып жүрүүнүн практикалык ыкмаларын билүүсү, колундагы ресурсту коопсуздугун сактоодо колдонуу алуу жөндөмдүүлүгүнүн болушу. Девианттуу жүрүш-туруштун ээси болуп калбаш үчүн төмөнкү жөнөкөй адаттарды өздөштүрүү зарыл. Үй-бүлөдө, достор арасында, мектепте, жамаатта жакшы маанай түзүп, жакшы мамилени жолго коюу, сый-урматты колдонуу. Башка адамдардын иш-аракетинин, сөздөрүнүн жакшы жактарын гана көрүп, жакшы мамиле кайтаруу. Кандай учур болсо да позитивдүү маанайда жүрүү. Жардамга муктаждарга кол сунууга даяр болуу. Дини сак жашоого үйрөнүү, туура тамактануу, спорт менен алектенүү, таза абада көп болуу. Ар кандай маданияттын өзгөчөлүгүн эске алуу, сабырдуу болуу, ошол эле мезгилде улуттук баалуулуктарыбызды сактап калуу.
Үйгө тапшырма боюнча суроолор. Социалдык норма деген эмне? Социалдык көзөмөл менен социалдык норманын өз ара кандай байланышы бар? Девианттуу жүрүш-туруш деген эмне жана ага кайсылар кирет? Девианттуу жүрүш-туруштун ээси болуп калбаш үчүн эмнелерди аткаруу зарыл?